биздин мына президентибиздин берген тапшырмасынын негизинде билесиз, мына Талас, то есть Суу Самыр, Талас, Тараз жолу болгон. Мына бир 15 жылда бери ушу башталып же бүтпөйт. Так, ошол Суу Самырдан Таласка келгенче эле мына 10 жылдан ашык ремонт болду. Туурабы? Жылды азаздан жасап коёт, жасаган жери кайра бузулуп кетет. Ушинтип отуруп Таласка зорго жеттик. Эми Таластан Таразга чейин жеткизишибиз керек. Так, ошону президент тапшырманы койду. Мына 2 жылда биз азыр Талас, Тараз жолун бүтүрүшүбүз керек. 25-26 2 жылда ушу жол сонун болуп бүтүш керек. Так, ушу маселени дагы азыр мен президентибиздин тапшырмасы негизинде контролго алдым. Азыр Минтранс менен анан жанагы биздин ошол жерде проект түзгөн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жакында буюрса ошол жумуш башталат. Макулбу? Ошондо катуу көзөмөлгө алабыз. Жарайт. Бул президенттин тапшырмасы. Мынага окшоп жанагы Суу Самыр Таласка окшоп 15 жылда куруп отурбайлы. Макулбу? Суу Самыр Талас 15 жыл курулса, эми Талас менен Тараз 2 жылда бүтүш керек. Бул Талас Тараз баягы Аманбаева менен барат жол. А бер жакта Кировкадан түшкөн, Чоң Капкага түшкөн жол. Ал дагы бүтүш керек. Чоң Капканын өзүнө чейин жеткен жол ал дагы быйыл бүтүш керек. То есть 2 жолдун мына берки чоң жол 2 жылда бүтсө, а берки Чоң Капкага түшкөн жол 1 жылда эмжигиде бүтүш керек. Ошону контролго алыңыз. Ошону жакшылап караңыз. Макулбу? Эми Таласка көбүрөөк көңүлдү бурушубуз керек болот. Мына өзүңүз бул жерде мэр болуп иштедиңиз. Президент ишин жөнөттү бул жака. Жашсыз, жаш иштейбиз. Ден соолук бар, Кудай кырса, акыл эс бар. Иштеш керек, чуркаш керек. Күнү түнү тынбагыла. Ана мен чиновникмин деп барып алып, машина чалкалап бир жерде отура турган болсоң ишиң жүрбөйт андачы. 1 жыл 2 жыл иштейсиң, результатың жок болот, айдаласың, ошо жүрөсүң. Бул жерде жакшылап результат көрсөтүп иштеш керек. Макулбу? Президентибиздин тапшырмаларын так аткарыш керек. Ошон үчүн давайте ийгилик карайып, жакшылап иштейик.